Бүгін 13 апрель Ош базарындағы Берекет соода борборунда өрт чыкты. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча өрт түнкү саат 3-4 чамасында чыккан. Бул жака азыр өзүңүздөр байкап тургандай өрт өчүрүүчү кызматкерлери өрттү өчүрүшүп жаткан учуру. Бизге өзгөчө кырдаалдар миссиянын 101 кызматына түнкү саат 3-төн 51 мүнөт өткөндө сигнал келип түштү. Биринчи келген биздин өрт өчүрүү расчетубуз 3-төн 55 мүнөт өткөндө келди. Азыр жалпысынан өрт өчүрүүгө 14 эсептик расчет тартылды. Азыркы убакта өрт өчүрүү жумуштары жүрүп жатат. Ошондо азыр Берекет базарынын 3 этаждуу зданиясы күйдү. Анын ичинде 2-нчи этажында чарбалык буюмдар, кездеме саткан точкалар бар экен. Астында болсо кондитерский шоколадтары, кондитерский азыктары сатылган точкалар бар экен. Эмнеден улам чыгышы мүмкүн өрт? Азыркы убакта атайын службалар, кызматтардын негизинде булар изилдөө иштери жүрүп жатат. Өрт келип чыгуу себептери аныкталып атат. Туугандарыман уктум, Ош базар күйүп атат Берекет дегенден. Келсем эчтеке жок, ичинде сигарет сатабыз, сигарет. Толтур миллиондогон товарларыбыз калды, акчаларыбыз калды. Кайда предупреждение кылыш керек охраналар. Эчтеке айтпайт. Ар бир кредит бар, финка бар. Ким жооп берет дагы, ким төлөйт булардын? Булардын тагдырлар, булардын ар бир нечеге келсең соода кылгандардын канчалаган жашоо турат, кандай тагдырлар турат? Ойлош керек да, ким ойлойт бизде? Биз кимге ишенип жашайбыз? На 10 часов 25 минут к нам за помощью обратились 8 человек. Из них это 7 сотрудники противопожарной службы и 1 работница рынка. Практически у всех диагнозы отравления продуктами горения, у одного резаная рана кисти и у одного сотрудника незначительный термический ожог. Всем помощь оказана на месте, в госпитализации они не нуждаются. На месте работают 2 реанимационные бригады и продолжают оказывать помощь. Коопсуздугу сакталды эле, ошондой айтсаңыз. Сакталган. Комиссия 1 ай мурун комиссия болгон. Кайсы бөлүктөр күйдү, кыскача айтып бере аласызбы? Шоколадный отдел, тканный отдел, анан частично вещь. И телевизор күйдү, и хостовар. Соодагерлердин товарлары кандай чечилет? Төлөп бересиздерби же өздөрү төлөйбү? Соодагерлердин товарын бир жуманын ичинде пожарныйдан чечими чыгарат, заключениеси. Ошол заключениянын чечиминде негизинде ошонун негизинде анан решение принимать этебиз. Монча элдин баарын биз талаага чыгабайбыз. Канча орун бар эле бул жерде? Эми бу жерде бүгүнкү күнү мен азыр эсептеп атабыз. Бул полный базар өрттөнгөн жок, частично өрттөндү. Ошто частично өрттөнгөндөрдүн баары тең договордун основе закон түрүндө отургандыктан азыр биз выяснять этип атабыз. Ошо договор боюнча ким канча киши өрттөндү, биз ошонун баарын тең договордун основе текшеребиз. Мен ойлойм, что ошо ушербты восстановить этип какой-то жол менен тапсак болот. Таба аласыздарбы? Аракет кылабыз. Сөз бересизби? Мен бүгүнкү күнү алтын ай, билесиз, мен состояниемчи, мисалы мен айыначы 30 миңден төлөйм, магазинге 30 миң төлөөчү, мен 60 миң. Мына жолдошум каза болуп калганына 2 ай болду. Мына 40 күн болду, ровно 40 күн болду. Полный товарым күйүп кетти. Ошактачы жалаң миллиондоп киргизчүбүз да, азыр эчтеке немем жок калды мен. Элдер кичинеден алып чыкты. Сени түшүнүп келебиз. Ойлойм, что мен азыр эми банкка кандай эмне деп барам? Мисалы, банк баш оорубайт. Мен 3 бала менен чыкырат эле чыгарып коет да, Рафкат байке. Эмне саткыңыз эле жесиз? Тумак, норка, шапка полныйчы. Өкмөт кандай карайт? Заводко бирдеке койдуңуз беле? Үйүм болчу. 2 үйдөн банкта болчу. 2 үйдүн акчасы полныйда ошо товарда болчу да. Банк келип жазып кеткен полный. Чыгаш болдуңуз? Бери жагы наличка дегенде эле бир 4, 5, 6 миллион. Наличкасы, анан подиралы бар, анын ичиндечи. Жолдошум да базардан каза болду. Ошо базардын ичинен бир клиент деген ушундай жаман сөздөр менен тилдеди. Неме 15 жыл намаз окуган, сакалчан эле да, сен сакалын коюп алып, анан монтип афристенттен ош жерден месине кан тамып кетти да. Рафкат байке деле билет, директор. Бүт элдин баары күбө. Мен өзүм азырчы жүрөгүм жанчылы араң отургам, кандай эми болуптур эми кичине өзүмдү кармап, эми 3 баламды ушу менен надеждам ошол болчу чынындачы. Азыр мындан эчтекем калган жок мени. Канчаларда уктуңуз ошо өрттү? Мен 3:30-да уктум, 3:30-да угуп эле келдим. Этте кечелер чалды, 3:30-да келсем, 4кө кичине аз калганда келгенде Берекеттин тиги башы өрттөндү. Биз жака жете элеккен. Хотя мен 10 тебетей алып чыксам деле мага кичине болсо да неме болмок да.
вообще киргизбей коюшту. Өтмөктүн астынан кирип элдер товарын алып чыгаттыр. Аякта биз көргөн жокпуз да. Ошондо киргенде деле биз жетишмекпиз. Биз жака деген 4төн өтүп 4,5 жетти биз жака. Берекеттин берки башына. Вообще киргизбей болду. Хотя мен бир 10 эле тебетей алып чыгып алсам да, самый главныйларчы, мисалы, бир тебетей 25 миңден турат. 30 миңден турат. Бир тебетейчи. Мен милициялар бери жактан киргизген жок да. Сандыктын ичинде мен эптеп жанталаштым. Хотя сандыкты алып чыгалчы деп, сандыктын ичинде бир үйдүн документи бар болчу, красный китеп бар болчу. Көчөн мурдайын айылга кетип бараткам. Балалардын пособиясын чыгарайын деп айылга баратып, документтерин баарын ошока салып коюп кеткем да, полный ич. Ошолар да күйүп кетти. Сандыкты эптеп атып, жанчып чыгарсак, ичи полный күйүп кетиптир. Болуптур эми кышында ден тет үстүндө базар өрттөнбөдү. Анда катуу суук болду, электричестводан чыкты деди. Ага биз чын эле ишенип калдык да. Анан кокуй деп үшүп тоңуп отурсак дагы печканда сайчу эмес. Мисалы мен аренда 30 миң төлөйм бир эле магазингечи. Ошондо деле условия болуш керек да. Ошого деле макул болуп, мен деген тиги печкада сайчу эмес. Менин тегеремдер эч ким эчтеке сайчу эмес. Бага табарыбыз үчүн коркобуз да. Анан билбейм эле, айта албайм көзүм менен көрбөгөндөн, бирок кичинекей эле бир местада мынчалыкка жетпейт болчу да. Болуптур, бирөөнүн местасы өрттөнсүн деп кой. Ошондон жалындап, ошончого жетпейт болчу. Берекетинчи полный камера. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай учурда товарлары күйүп кеткен сатуучулар Ак үйдүн алдына митинг уюштурабыз деп кетип бара жаткан учуру.